Бичи Кемин айылында туулуп өскөн Болот Юнусалиев, Арстанбек Дүйшеев, Жалил Садыков сыяктуу даңазалуу инсандардын катарында Темирбек Кошоев да бар. Элет тургундары анын басып өткөн жолун эскеришти. Мектепте ачылган сүрөт көргөзмөсүн мамлекеттик ишмердин балдары, неберелери уюштурду. Дедушка, какие был? Чоң атабызды өмүрүнүн соңуна чейин кайсыл гана жерде болбосун ардактап тосуп алышчу. Анын аткарган эмгектерин эл оозунан угуп сыймыктанып келебиз. Мындай сүрөт көргөзмөсүн Бишкек шаарында Улуттук тарых музейинде, Ысык көлдө да ачтык. Эми кичи мекенибизде ишке ашырууну туура көрдүк. Темирбек Кошоев Советтер Союзунун соңку мезгилинде Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы кызматын 6 жыл аркалаган. Ага чейин Ош облусунда жетекчи болгон. Республиканын түштүк аймагында кыска убакытта аткарган иши менен из калтыра алды. Ал убакта Жалал Абад, Баткен облусу жок. Түштүк бүт бойдон Ош облусу болчу. Ош облусунун партиялык комитетинин биринчи секретары Султан Ибраимович эле, Ош облусунун аткаруу комитетинин төрагасы Темирбек Кудайбергенович эле. Ошол кездеги Оштогу эң жогорку, эң өнүккөн Кыргыз мамлекетине, Кыргыз СССРине мындай чоң өбөлгө көрсөткөн ишканалар мына ошол убакта курулду. Ошол жердеги текстиль комбинаты, ошол жердеги шелк комбинаты, ошол жердеги Кадамжай сымап заводу, Хайдаркан сымап заводу. Мен ойлочумун, Темирбек Кудайбергенович деген сүрдүү, мындай албуттуу киши болсо керек, баары эле коркушат деп. Көрсө корккондон эмес, сыйлагандан экен. Себеби Темирбек Кудайбергенович баардык иштин жөн жайын билген. Темирбек Кошоевди өз кызыкчылыгын көздөбөгөн, эл үчүн жан үрөп иштеген жетекчи катары эскеришет. Көпчүлүктүн баамында ал мамлекеттүүлүктү түптөгөн инсандардын катарында. Чоң менет кылды. Аябай чоң менет кылыш менен ушундай жакшы иштерди кылып кетти да. Эл үчүн деп иштеди. Өзүнүн жолусу айылга келип дагы мындай там салайын, же бир дүйнө куруп алайын, балдарга эме калтырайын деген андай эч ой болгон жок. Ошо чын жүрөктөн иштеген, анык патриот, анан мындай партийный адамдар болгон да. Эң ушундай жакшы жактары көп. Мамлекеттик ишмерди кары жаш деп эскеришти. Чогулган элге мектеп окуучулары концерт тартуулады. Иш-чара келечек муун Темирбек Кошоевдин жолун жолдосун деген тилек менен жыйынтыкталды. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.